Саламатсыңарбы балдар? Менин маанайым эң сонун. Силерге да жагымдуу маанай каалайм. Жаныңарда отурган ата-энеңерге, бир туугандарга да жагымдуу маанай тартуулагыла. Анда эмесе, баарыбыз сүрөткө көңүл бурабыз. Жакшылап ойлонобуз. Сүрөттөн эмнени байкадыңар? Албетте, бул үй-бүлө. Баары жумуш менен алектенип жатат. Апам кир жууп жатат. Атам машине оңдоп жатат. Чоң энем байпак токуп отурат. Эжем гүлдөргө суу куюп жатат. Чоң атам бөбөгүмө жомок окуп жатат. Бөбөгүм ойноп жүрөт. Байкем үйдүн чаңын тазалап жатат. Бир сөз менен айтканда, үй-бүлө мүчөлөрү милдеттерин жасап жатышат. Демек, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз үй-бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери. Силер менен милдет деген сөздүн маанисин чечип алалы. Ар бирибиздин милдетибиз бар. Мисалы, силердин милдетиңер үй-бүлөдө ата-энеге жардам берүү, жакшы окуу. Бир гана үй-бүлөдө эмес, коомдук жерлерде, көчөдө, транспортто тартиптүү өзүңөрдү алып жүрүү болуп эсептелет. Бүгүн сабакта тема боюнча жаңы лексиканы активдештиребиз. Кыймыл-аракеттин боло тургандыгы жөнүндө жазуу жана оозеки кебизди колдонобуз. Үй-бүлөдө ким эмне кыла тургандыгын бөлүштүрөбүз. Анын себебин түшүндүрөбүз. Өзүбүздүн үй-бүлөдөгү милдеттерибиз жөнүндө айтып беребиз. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн аткарган милдеттери маанилүү экендиги жөнүндө тыянак чыгарабыз. Бүгүнкү сабакта кездеше турган жаңы сөздөр менен таанышабыз. Милдетим, милдетим. Чаңды сүртөт, чаңды сүртөт. Таштанды, таштанды. Суу куят, суу куят. Жалкоо, жалкоо. Жалкоо, жалкоо. Жалкоо бала. Суу куят, суу куят. Кыз гүлдөргө суу куят. Таштанды, таштанды. Таштанды чыгарат. Чаң сүртөт. Эжем чаң сүртөт. Бүгүн үйдө кандай милдет аткардыңар? Үлгүгө таянып, класстерди толтургула. Мен бүгүн сабакка даярдандым. Үй жыйнадым. Апама жардам бердим. Идиш жуудум.
Бөлмөмдү жыйнадым. Чаңды сүрттүм. Силер да ушу сыяктуу класстерди толтурган болсоңор, анда азаматсыңар балдар. Балдар, анда эмесе бүгүн бизге Ясмина өзүнүн милдети жөнүндө айтып берет. Силер Ясмина кандай милдеттерди аткарат? Көңүл коюп окула. Менин милдеттерим. Менин үйдөгү милдетим мындай. Дүкөндөн нан, сүт алып келем. Өз бөлмөмдү жыйнаймын. Китеп текчелердин чаңын сүртөм. Эжем болсо гүлдөргө суу куят. Кийимдерди үтүктөйт. Байкем таштандыларды чыгарат. Иним оюнчуктарын жыйнайт. Кээде жалкоолонуп жыйнабай коет. Атам менен апам жумуштан келгенде жылмайып тосуп алабыз. Апам тамак жасаганда эжем экөөбүз жардам беребиз. Атам короодогу иштерди жасайт. Силерге тапшырма. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Колдонулуучу сөздөрдү пайдалангыла. Эми балдар, жазган жообуңар менен салыштыргыла. Мен өз бөлмөмдү жыйнаймын. Китеп текчелердин чаңын сүртөм. Эжем гүлдөргө суу куят. Кийимдерди үтүктөйт. Байкем таштанды чыгарат. Иним оюнчуктарын жыйнайт. Атам менен апам жумуштан келгенде жылмайып тосуп алабыз. Атам короодогу иштерди жасайт. Биринчи тапшырма. Эми балдар, текстти көңүл коюп уккан болсоңор, текстке таянып, таблицаны толтургула. Ким эмне кылат? Ясмина нан, сүт алып келет. Бөлмөнү жыйнайт. Чаңды сүртөт. Эжеси кийимдерди үтүктөйт. Гүлдөргө суу куят. Байкеси таштандыларды чыгарат. Иниси оюнчуктарды жыйнайт. Апасы тамак жасайт. Атасы короодогу иштерди жасайт. Балдар, кийинки тапшырманы аткарабыз. Сүрөткө карап, үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттерин бөлүштүргүлө. Апам жумушка барат. Тамак жасайт. Кийимдерди үтүктөйт. Атам болсо жумушка барат. Дүкөнгө барат. Эжем сабак даярдайт. Чаңды сүртөт. Байкем сабак даярдайт. Таштанды чыгарат. Силер эмне үчүн ушинтип бөлүштүрдүңөр? Себебин түшүндүргүлө. Атам жумушка барат. Анткени бизди багат. Апам тамак жасайт. Себеби тамакты
таттуу жасайт. Эжем үй жыйнайт. Анткени эжем тазалыкты жакшы көрөт. Байкем таштанды чыгарат. Анткени ал күчтүү. Эжем менен байкем сабак даярдайт. Себеби алар мектепте окушат. Эгерде ушундай жооп берген болсоңар, анда силер милдетиңердин себебин далилдедиңер. Кийинки тапшырма. Текст боюнча Ясминанын милдеттерин таблицага жазгыла. Ал эми кийинки таблицага өзүңдүн милдеттериңди кошуп толтур. Ясмина дүкөндөн нан, сүт алып келет. Ал эми сенин оюң боюнча дүкөндөн нанды, сүттү апаң алып келет. Ясмина өз бөлмөсүн жыйнайт. Сенин оюң боюнча мен дагы өз бөлмөмдү жыйнайм деп ойлойсуң. Ясмина китеп текчелердин чаңын сүртөт. Сенин оюң боюнча текчелердин чаңын эжең сүртөт. Ясмина апасына жардам берет. Азаматсың, сен дагы апама жардам берем деп ойлойсуң. Балдар, силерге суроо. Үйдө милдеттериңерди аткаруу үчүн эмнелер жардамга келет? Туура айтасыңар. Үйдө өз милдеттерибизди аткаруу үчүн төмөнкүдөй каражаттар керек болот. Чаң соргуч, самын, кир жуугуч, таштанды чака, чүпүрөк. Балдар, силер досуңардын үйүнө келдиңер. Бөлмөнү жыйнаганга жардам бергиле. Эмеректерди өз ордуна коюп, ал буюмдардын кайда турарын берилген сүрөттөрдү пайдаланып жазгыла. Үлгүгө таянгыла, балдар. Бүгүн мен досума жардам бердим. Үй жыйнадык. Китептерди китеп текчеге койдук. Кийимдерди иреттедик. Азаматсыңар, балдар. Силер досуңарга жардам бердиңер. Кийинки тапшырма. Жогоруда толтурулган таблица боюнча өз милдеттериңерди ооз-эки айтып бергиле. Балдар, азыр силер менен оюн ойнойбуз. Ясминанын эртеңки күнгө жазган өз милдеттеринин планы менен таанышкыла. Ясмина кандай пландарды түздү? Келгиле карап көрөлү. Эртең бөлмөмдү жыйнаймын. Бөбөгүмдү караймын. Сабагымды даярдаймын. Классташтарым менен ойноймун. Апама жардам беремин. Балдар, эртеңки күнү аткара турган милдеттериңердин планын түзгүлө.
байкагыла, ашыкча сүрөттү тапкыла. Эмне үчүн экендигин түшүндүргүлө. Үлгүгө таянып жооп бергиле. 4 сүрөттүн ичинен эгерде экинчиси ашыкча деп ойлосоңор анда туура таптыңар. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, жалкоолонбой, баарыбыз өз милдетибизди так аткаралы демекчимин. Сабак боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Өзүңөрдү баалагыла. Мен үчүн сабак кызыктуу болду. Себеби мен эмнелерди түшүндүм? Мен сабакта эмне кылдым? Менде суроолор бар. Ушуну менен балдар, сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө, сак саламатта тургула.